Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2022 жылы чыккан Мунара аттуу тасманы көрөбүз. Эки курбугыз иштелбей калган эски уюлдук байланыш мунарасына чыгып алып, айлана чөйрөдө эч ким жок болгондуктан камалып түшө албай калышат. Анда эмесе даяр болсоңуздар окуя эмне болуп аяктагандыгын биргеликте көрөлү. Тасманын башталышы тоонун бетинде тырмышып чыгып бара жаткан Бекки жана анын күйөөсү Дэнди көрөбүз. Алар бири-бирине жардам беришип, жипти атайын Зоонун кычыктарына шайман менен кыстарышып, Зоодон чыгып бара жатышып, бири-бири менен сүйлөшкөнүнөн каармандарыбыз мындай иш менен көптөн бери алектенип жүргөндүгүн билебиз. Ошол учурда алардын өйдөрагында Беккинин курбу кызы Хантер дагы бара жаткан эле. Ал каармандарыбызга артта калып калдыңар деп тийишип, муну уккан Дэн шашылып өйдөнү көздөп жөнөп, жипти кармай турган шайманды Зоонун бир жерине кыстарып жатып, чымчыктан чочуп кетип, жипке асылып калды. Анда буга чейин кыстарылган шайманы Дэнди көпкө көтөрө албай, ал Беккинин жана Хантердин көзүнчө бийиктиктен кулап, ошол жерде көз жумат. Бул окуядан кийин арадан бир жыл өткөндөн кийинки көрүнүшкө күбө боло баштайбыз. Бекки дагы деле көз алдында каза болгон күйөөсүн унута албай кайгыга батып, аза күтүп, өзүн күнөөлөп, күн сайын ичимдик менен гана алек болуп калат. Аны өзүнө келтирип күч кубат берүү үчүн атасы Джеймс аракетин көрүп, бирок такыр эле аракетинен майнап чыкпай, канчалык Беккиге жакшы сөздөрүн айтпасын ал уккусу дагы келген жок. Анда атасы жини келип, эгер ошол Зоодон сен түшүп кете турган болсоң, Дэн ушул нерсени кылмак беле? Сени унута албай бир жыл ичип кайгыга батат деп ойлойсуңбу? Ал эч качан мындай нерсени кылмак эмес. А эмне үчүн сен ал нерсени кылып жатасың деп Дэн мурдатан эле ага жакпагандыгын кызына түшүндүрөт. Анда бул сөздөр Беккини тескерисинче капа кылып, ал үйүнө барып алып ыйын улантып, жини келип дары ичип өзүнө өзү кол салайын деп жаткан мезгилде курбу кызы Хантер коңгуроо кылып калат. Көрсө Хантер буга чейин башка шаарда жүрүп, эми гана бул жака келиптир. Ал биринчи эле курбусуна келип, ага дагы бир жолу көңүл айтып, Хантер дагы Беккинин көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып, эми мынтип жүрө бергенде пайда жок, андан көрө менин сага сунушум бар. Мен шаардан 6 саат алыстыкта теле мунара таап койдум, ал өтө эски экен. Ошондуктан ага чыгууга эч кандай маселе болбойт, тоскоолдуктар дагы жаралбайт. Мен ошол мунарага чыгайын деп жүрөм, мага шерик болчу. Кааласаң Дэндин күлүн алып алсаң болот, ошол жактан чачасын деп Бекки дагы деле күйөөсү Дэн өрттөлгөндөн кийин күлүн сактап жүргөндүгү билинет. Бирок муну уккан Бекки көп деле сунушту кабыл алгысы келген жок. Анткени ал күйөөсү өлгөндөн кийин андай чокуларга деле чыга элек болчу. Ладненько. Залезем на твою дурацкую башню. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Бирок Бекки көп ойлонуп, эртең менен чындап эле жашоомдо бир өзгөртүү кылбасам болбойт деп курбу кызынын сунушуна макулдугун берет. Муну уккан Хантер сүйүнүп эле экөө унаага олтуруп алып жөнөшүп, Хантер акыркы учурда YouTube, Instagram алып барып баштан өткөн окуяларды киргизип жаткандыгы тууралуу дагы айтып берет. Телемунарага чейин жол аябай узак болгондуктан каармандарыбыз тамактануучу жайлардын бирине токтошуп, ал жердеги жумушчудан Б67 телемунарасы кайда десе алыстан өчүп жанып жаткан жарыкты көрсөтөт. Көрсө мунара өтө бийик болгондуктан алыстан дагы көрүнүп турат экен. Ал көптөн бери иштебей калгандыгы менен учактарга көрүнүп турсун деп үстүнө жарык орнотушуптур. Ошол учурда Бекки уюлдук аппаратын чыңалдырыш керек экендигин түшүнүп, эмне кылышын билбей жатса, курбусу ага бунун айла амалы бар, мен сага үйрөтөйүн деп ал жердеги чыракты бурап чыгарып, анын ордуна кубаттагычын коюп уюлдук аппаратын чыңалдыра баштайт. Ошентип алар түндү мейманканалардын биринде өткөрүп, эртең менен мунараны көздөп жөнөштү. Хантер болсо адаттагыдай интернетке киргизүү үчүн өздөрүн тасмага алып, бирок мунарага жетпей эле дарбазасынын жабык экендигин көрүшөт. Анда курбулар мындан нары жөө барууга туура келет деп унааларын таштап коюп, ал жака жөө жөнөшүп, бара жатып эле жоорулар өлгөн жаныбардын этин жеп жаткандыгын көрүштү. Бирок алар бул нерсеге көп маани бербей, сапарын улашып, акыр аягы мунарага дагы жетишип, Хантер кубанып эле аракетин баштап кирсе, Беккинин такыр эле буту тартпай коет. Анткени ал акыркы окуядан кийин бийиктиктен дагы корко баштаган эле. Бирок курбусу болбой эле аны шыктандырып, бизде керектүү нерсенин бардыгы бар. 15 шарчы жип бар, суубуз бар, уюлдук аппаратыбыз бар. Жада калса өзүбүздү тарта турган дрон дагы бар, бизге дагы эмне керек? Бул мунаранын бийиктиги ашып барса 600 метрден ашыгыраак. Сен Дэндин күлүн мунаранын үстүнөн чачсаң жакшы да десе, Бекки кайрадан эле макулдугун берип, жипти бири-бирине байлап алышып, өйдөнү көздөп жөнөштү. Видишь? Легкотня. Бекки канчалык аракет кылбасын такыр чыккысы келбей, бирок Хантер болбой эле аны өзү менен ээрчитип жөнөп,
Бекки кайра эле ылдыйды карап бийиктеген сайын коркуусу улана берди. Анткени эки каарманыбыздын деле мунаранын иштен чыкканына көп убакыт болуп, быйыл кышында мунара бузула тургандыгы тууралуу маалыматты дагы билишет эле. Бирок ошого карабастан темирдин көптөгөн жерлери чирип, бурамайлары дагы бошоп калгандыгына көп деле маани беришкен жок. Ошентип алар 300 метр бийиктикке чыккандан кийин дем алып суу ичишип, Хантер Беккиге биз Эйфель мунарасындай бийиктикке чыктык, бирок бул сапарыбыздын жарымы гана. Андыктан чамдайлы деп суусун ичип алып андан нары жөнөшүп, дагы бир топ бийиктикке чыкканда ички шаты толугу менен түгөнөт. Мындан нары эми 60 метр сырткы шаты бар болчу. Анда ансыз деле жүрөгү түшүп жаткан Бекки такыр эле коркуп ылдыйга түшө береличи деп суранып, бирок Хантер дагы деле арткага кайткысы дагы келген жок. Анткени ал бул жашоодо биз Кудайды эмес, Кудай бизди сынайт экендигин билбейт эле. Эгер биле турган болсо мындай жерге чыгып өлүм менен ойношмок дагы эмес. Кандай болбосун алар бара жатып кээ бир бышыткычтар түшө баштагандыгы байкалып, Хантер аны сезбей эле Бекки дагы көрбөй, бирок бир аз чочугандай болду. Ошентип алар шатыга тоскоолдук болгон аба толкундарды кармагыч табактардан дагы өтүшүп, Хантер ошол учурда Беккини коркутуп атайын шатыны титиретип жиберет. Ошол учурда бурамайлардын дагы бири бошоп, алар чокуга жетип Бекки чыккандан кийин жанагы бурамай толугу менен эле чыгып кетет. Ошентип курбулар чокуга чыккандыгына кубанышып бири-бирин сүрөткө дагы алышып, дронду учуруп жөн эле түшүшпөй кооптуу ыкмаларды дагы жасап жатышты. Хантер Беккиге сенде пайда болгон коркунучту жоготушуң керек деп аны дагы асыл деп сунуштап, Бекки коркуп жаткандыгына карабай Хантердин колун кармап жерге салаңдады. Мындан соң Дэндин күлүн чачууга мезгил келип, Бекки баштыктан кутучан алып чыгып, ичинен күлдү алып чыгып Дэн менен коштошуп, сен менин бул жашоомдогу тирегим элең. Капа болсом көңүлүмдү көтөрөт элең, кыйынчылык учурда ар дайым менин жанымда болдуң. Азыр болсо сени аябай сагынып жатам деп күлдү чачып жиберсе, Хантер дагы ыйлай баштайт. Анда Бекки эчтекени түшүнбөй Хантерди соротуп эми түшөлү деп чыгынышып, биринчи Бекки түшө турган болуп бири-бирине жиптерди байлашып, жон баштыкты дагы асынып алат. Ошентип Бекки түшүп бара жаткан мезгилде шатылар кыймылдап алардын бошоп калганы дароо эле байкалып, бурамайлар биринин артынан бири чыгып шаты темирден ажырай баштайт. Бактага жараша каармандарыбыз бири-бирине байлануу болгондуктан Хантер темирди кармап калып, жипке асылып кармай турган эчтекеси жок калган Бекки аябай эле тыбырчылай баштады. Анда Хантер дароо эле жипти темирге уруп курбусун өйдөнү көздөп тарта баштап, бир топко чейин аракет кылып акыр аягы Беккини өйдөгө чыгарып алды. Өкүнүчтүүсү эми алар түшө турган шатылар сынып жерге түшүп калган болчу. Анда каармандарыбыз айрыкча Бекки дүрбөлөңгө түшүп ызы чуу башталып, уюлдук аппараттарын караса ал жерден байланыш толкундары чыкпайт дагы экен. Анда каармандарыбыз эмне кылышын билбей ал жердеги кутучаны ачышып, ичинен дүрбү жана белги бере турган тапанчаны табышат. Бул шаймандар мунара жаңы орнотулган мезгилде коюлган буюмдар эле. Бекки, твоя нога. Господи. Бекки кулаган учурда бутунан жаракат алып, ал бул нерсени ызы чууда сезбептир деле. Аны көргөн Хантер дароо эле үстүндөгү кийимин чече коюп, Беккинин бутун байлап, ылдыйды карап Бекки асынып бара жаткан жон баштыктагы түшүп кетип, толкундарды кармаган табакка илинип калгандыгын көрүшөт. Өкүнүчтүүсү каармандарыбызга керектүү буюмдар жана суу дагы ошол баштыкта болчу. Бирок кандай абал болбосун Хантер өзүн колго алганды жакшы билет эле. Ошондуктан ал Беккиге жакшы сөздөрүн айтып, шатылар жерге кулаганда өтө катуу үндөр чыкты. Шаарча бизден өтө алыс эмес го, менимче алар деле үндү укса керек, бизди сөзсүз куткарышат. Андан көрө жайбаракат олтуруп туралы деп олтуруп алышып, ар кайсы сөздөрдү сүйлөшүп, Бекки Хантерди тасмага түшүрүп жатса, ал эмне үчүн блогерликти баштагандыгын айтып берет. Көрсө Дэн каза болгондон кийин Хантер жашоонун аябай кыска экендигин түшүнүп, жашоосундагы кызыктуу учурларды интернетке жүктөп, бул жашоонун кыска экендигин элдерге дагы жеткирүүнү каалаптыр. Ошентип алар баарлашып олтуруп арадан 5 саат өтүп, бирок аларды куткаруу үчүн эч ким келбей, Хантер дүрүү менен эки жакты карап жатып алардан алыс эмес жерден унааны көрөт. Бирок ал унаа көптөн бери тургандай жана анын жанында адамдар дагы жок болчу. Ошол мезгилде Хантер жерден көтөрүлө элек мезгилде интернетке ар кандай сүрөттөрдү жүктөгөндүгүн эстеп, бул бийиктикте байланыш толкундары жок болгондугу менен ылдыйда бар да, бирок ал канчалык ылдыйда бар экендигин текшерип көрөлү. Ошондуктан жип менен уюлдук аппаратта түшүрүшүбүз керек. Мен интернетке бизге жардам бергиле, Б67 мунарасындабыз деп жазам дагы аны жүктөп коёмун. Уюлдук аппаратты ылдыйга түшүрсөк, байланыш толкундары чыкса, ал өзү эле жүктөлүп калат. Ушундай кылалы деп уюлдук аппаратты жип менен ылдыйга түшүрүшүп жада калса, Хантер шатыга асылып болушунча ылдыйлатып, бирок бул аракеттеринен майнап чыкпай байланыш толкундары пайда болгон жок. Анда Хантер уюлдук аппаратты жерге ыргытпасак болгудай эмес деп бут кийиминин бирин дароо чече калып, аппарат талкаланып калбасын деп ал жака байпагын тыгып, ар тарабы жумшак болсун деп эгиздеринин кийимин чече калып дароо бут кийимге салып коет.
Ошентип алар уюлдук аппаратты кыргыткандан кийин Хантер бир бут кийими жок күтө башташат. Көп өтпөй эле каармандарыбыз мунаранын алдында бейтаныш адамдын жүргөндүгүн көрүшүп, ал адам уюлдук аппаратта бирөө менен сүйлөшүп, мунаранын үстүндө эмне окуя болуп жаткандыгын байкаган деле жок. Бирок анын ити бут кийим менен түшүп талкаланып калган уюлдук аппаратты көрүп, ээси болсо дагы деле маани бербей артын көздөп жөнөйт. Бул нерсени дүрбүдөн көрүп жаткан каармандарыбыз эмне кылышын билбей Бекки дагы бут кийимин чечип ыргыта баштап, экинчи бут кийими шатынын сыныгына тийгенде гана жанагы адам үндү угат. Анда ал бут кийимди кармап анын шыбоо сасып кеткендигин түшүнүп, мунаранын чокусун карап бирок эчтекени көрө албай ити менен ал жерден кетип калат. Көрсө бул адам буга чейин каармандарыбыз көргөн унаада досу менен эс алууга келген экен. Анда курбулар белги берүүчү тапанчаны атайын деп, бирок азыр күндүз болгондуктан эчтеке көрүнбөсүн түшүнүп, кечкирүүсүн күтүп көгүм түшкөндөн кийин жанагы тапанчаны асманга атышат. Ошондо жанагы бейтааныш адамдар каармандарыбыздын чокуда тургандыгын так эле көрүштү. Бирок алар каармандарыбызга эч кандай жардам берүүнү деле ойлонбой, тескерисинче алардын унаасынын жанына барып, терезесин талкалашат дагы унаасын айдаган бойдон качып кетип калышат. Эми курбулардын үмүтү такыр эле үзүлдү окшойт. Алар олтуруп алышып бири-бири менен деле сүйлөшүшпөй. Ошол учурда Бекки Хантердин бутунан 143 деген татуировка менен тартылган сүрөттү көрөт. Муну көргөн Беккинин оюна дароо эле жаман нерсе келе түшүп, Дэн мага эч качан мен сени сүйөм деп айтчу эмес. Ал чоң гана 143 деп айтып коет эле, мунусу мен сени сүйөм деген сөзү болчу. Эми болсо ал нерсени сенин бутуңдан көрүп жатам десе, Хантер айласы жок, чындыгын айтып берет. Көрсө Бекки Дэн менен кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн мезгилде Хантер дагы Дэнди жакшы көрүп калып, аны менен 4 айдай жашыруун мамиле кылып жүрүптүр. Бирок Дэн Беккиге үйлөнгөндөн кийин мамилесин үзүп, ага карабай дагы деле жакшы көрүп, буга чейин көлдү чачканда ыйлагандыгынын себеби дагы жакшы көргөндүгү үчүн экен. Ошондуктан Хантер Беккиден кечирим сурап, "Ооба, мен туура эмес кылдым, бирок мен сезимдеримди башкара албадым да. Силер үйлөнгөндөн кийин аны жакшы көрсөм дагы мамилемди үздүм. Ошондуктан ал өлгөндөн кийин мен дагы кайгыга батып, сага колдоо көрсөтүп жүрө албадым. Сураныч, мени дагы бир жолу кечирип кой" деп бардыгы ачыкталып, алар түндү ошол чокуда өткөрүшүп, таң аткычаңда олтурушат. Алар бири-бири менен көп убакыт сүйлөшпөй, уюлдук аппаратты кыргыткандарына 1 сутка өткөндүгүн түшүнүшүп, жардам келбейт экендиги белгилүү болуп, кемеге түшкөндөрдүн жаны бир дегендей кайрадан баарлаша башташып, Хантер ой салып, эми биз олтура бергенде алдан тайый беребиз, андан көрө мен түшкөнгө аракет кылайын. Жип баштыкка чейин жетсе керек, аны алып чыкпасам болбойт, ичиндеги суусун ичели. Анан дагы дрондун жардамы менен балким жардам чакыра алабыз. Олтура бергенде пайда жок деп жип менен түшүп бара жатып баштыкка бир аз гана жетпей калат. Анда Хантер айласы жок жиптен илмекти чыгарып баштык жакка секирди. Бактыга жараша анын аракетинен майнап чыгып, толкундарды кармоочу табак кулап кетпей, баштыкты жипке илет дагы эми өзү дагы жипке кайрадан секире турган болот. Ошентип аракеттери ишке ашып, Бекки өйдөдөн жипти тартса, Хантер дагы жип менен өйдөнү көздөп жөнөп, Хантер шамдак айлыгы менен бат эле чокуга жетейин деп калды. Бирок ошол убакта Беккинин колунан жип чыгып кетип, Хантер кайрадан алдыйды көздөп кулап, курбусунун үнү чыкпай калып, Беккинин жүрөгү оозуна келип калат. Бактыга жараша Хантер кайрадан эле жипке асылып калган экен. Анда алардын бул жолку аракети жакшы жыйынтык берип, Хантер аман эсен чокуга жетип, Бекки суудан ичип эле "Мен сени жоготуп алдымбы деп коркуп кеттим" деп эле ыйлай баштады. Я думала, ты умерла. Я тебя не брошу. Каармандарыбыз өзүнө келгенден кийин дароо эле баштыктан кагаз таап, "Бизге жардам бергиле, биз Б-67 мунарасындабыз" деп жазып, аны дронго жабыштырышат дагы шаарчаны көздөп учура башташат. Өкүнүчтүүсү, курбулардын бул аракети көпкө барган жок. Анткени дрондун чыңалуусу азайып, кубатташ керек болуп калыптыр. Ошондуктан дронду кайрадан өздөрүнө учуруп келишип, эми аны кандай кубаттайбыз деп ойлонуп, арадан убакыт бат эле өтүп, дагы түңгүрүп кетет. Анда уктап кеткен Бекки ойгонуп эле жанынан Хантерди канжалаган абалда көрүп, анын өлгөн денесин жоорулар жеп жаткан абалда табат. Мындай сүрөттөн чочуп кеткен каарманыбыз бул нерсенин бардыгын түшүндө көрүптүр. Бекки эми чындап ойгонсо, Хантер жанында жакшынакай болуп эле олтурган экен. Ошол учурда Бекки мунаранын так эле чокусундагы өчүп жанып жаткан чыракты көрүп, буга чейин Хантер ага үйрөткөн амал көйлүктү эстейт. Эсиңиздерде болсо, буга чейин Хантер курбу кызына уюлдук аппаратты кубаттоонун жаңы ыкмасын үйрөткөн эле. Андыктан таң аткан мезгилде Бекки дароо эле дронду кучактап алып үстүнү көздөп тырмышып жөнөп, бутунда жаракат бар болгондуктан чыракка чейин жетиш өтө оор болду. Кандай болбосун, каарманыбыз көздөгөнүнө жетип, үстүндөгү кийими менен ысык болуп калган чырактын айнегин чыгарып, дрондун кубаттагычын салса, анын темирлери такыр жетпей коет. Айласы кеткен Бекки мойнундагы никешекегин алып, аны кошумча темир катары колдонуп, электр тогу чыгып жаткан жерге салып, кубаттагычты орнотуп, эми дрон чындап эле чыңала баштады. Ошентип Бекки эми дрон толугу менен чыңалып бүткүчөңдө ал жерде асылып туруш керек болот.
Бирок дрондун чыңалуусу толугу менен аяктоого аз калган мезгилде жорулар кол сала баштап, ансыз деле зорго асылып турган байки жорудан коргонуп акыр аягы толугу менен дронду чыңалдырды. Анда каарманыбыз ылдыйга түшүп дароо эле дронду ишке киргизип, алар мунарага чыгаардан алдын жаткан мейманканага жөнөтөт. Бирок мындай алыста мейманканага чейин дрондун байланышы жетмек эмес. Ошондуктан алар дронду аябай бийикке көтөрүп, мейманкананы көздөп учуруп, өзү эле ылдыйлап барып эшигинин алдына кулап түшүп калыш керек болот. Бирок өкүнүчтүүсү мейманканага жетейин дегенде аны жолдон келе жаткан жүк ташуучу унаа сүзүп кетти. Анда курбулар жини келип унаанын айдоочусун ар кандай сөздөр менен сөккүлөшүп, бул жолку аракеттеринен дагы тыянак чыкпагандыктан акыркы аракеттери калгандыгын гана түшүнүшөт. Анда Бекки эми менен уюлдук аппаратында ыргыталы сенин экинчи бут кийимиң бар го, ошону чеччи. Жалгыз эле ушул үмүтүбүз калды деп Хантерге кайрылып, суулары дагы түгөнгөндүктөн экөөнүн тең аябай эле кыйналып калгандыгын көрөбүз. Бирок ошол учурда Хантер мен сага бут кийимимди кантип чечип берем, ал бул жерде эмес да. Мен эбак эле кулап кеткенмин го деп каарманыбызды караган мезгилде анын бети канжалагандыгын көрөбүз. Көрсө буга чейин Беккинин колунан жип чыгып кеткен мезгилде Хантер куткарылган эмес экен эле. Ал аба толкундарын кармоочу табактын үстүнө түшүп өлүп калыптыр. Бекки болсо мындай болгондугуна ишенгиси келбей Хантер анын көзүнө көрүнүп, буга чейинки болгон окуялардын бардыгы жөн гана элес экендигин түшүнөт. Ошондо гана Бекки чындап эле жалгыз калгандыгын аңдап жетип кыйкырып ыйлай баштады. Ал аз келгенсип түн кирип шамал башталып мунара кыймылдай баштайт. Ошентип жалгыз калган каарманыбыз уюлдук аппаратынын атасынын сүрөтүн карап, буга чейин Дэн эмне үчүн атасына жакпай жүргөндүгүн эми гана түшүнүп, атасы буга чейин ага жакшылык гана каалагандыгы мээсине жетти окшойт. Кандай болбосун бул түн дагы өтүп, эртең менен Беккинин кыймылсыз олтургандыгын көрөбүз. Анда жорулардын бири анын жанына учуп келип эки жакты байкап, каарманыбыздын бутундагы жаракатын тиштегилеп жегенге киришет. Ошол мезгилде Бекки ойгонуп жоруну кармап алып аны темирге чапкылап, көрсө бул нерсени мурдатан эле мерчемдеп өзүнө күч топтоюн деп чечиптир. Ал жоруну өлтүргөндөн кийин канын ичип этин чийкилей эле жей баштады. Бекки мындан соң күчкө толуп дагы бир жолу аракетин баштап, жипти сынбай калган чатынын төмөн жагына илип дагы өзү ылдыйды көздөп түшө баштайт. Каарманыбыз Хантердин денеси жаткан жерге жетип, анын бут кийимин чечип, каза болгон курбусуна мен сени жакшы көрөм Хантер, бирок башка аргам калбады. Мени кечир Хантер деп уюлдук аппаратынан атасына мени куткарыңыз, мен Б-67 теле мунарасындамын деп жазып, аны Хантердин бут кийимине салат дагы мындан соң буга чейин жорулар жеп тешип койгон Хантердин денесине тыгып коет. Ошентип каарманыбыз курбу кызынын денесин ылдыйга ыргытты. Биз бул окуядан кийин түн кирип Беккинин атасы Джеймстин унаа менен келе жаткандыгын көрөбүз. Ал көздөгөн жерине жетип эле буга чейин куткаруучулардын келгендигин көрүп, өлүк денени Бекки экен деп ойлоп, бирок кызынын тирүү экендигине күбө болот. Көрсө куткаруучулар Беккини чокудан аман эсен алып түшүшүптүр. Анда ата менен кыз бири-бирин кучактап Бекки атасына жакшы көргөндүгүн айтып, Джеймс аны унаасына алып жөнөп, биз ушул жерде тасма аягына чыккандыгын түшүнөбүз. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып коюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жашообузду эч кандай тобокелге салбай эле анын маңызын башка жактан издейли.